сүйлөшүүлөр болду? Токтолуп кетсеңиз. Бул сүйлөшүүлөргө негизи Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин демилгеси ал Асар Акаевга сунуш кылды. Кумтөр боюнча ачылган кылмыш иштери боюнча ушуга жооп берсеңиз депчи, сиз дагы жооп берсеңиз деп. Анан Асар Акаевич бир гана нерсени өтүндү. Өтүнүш деп да койсок болот, шарт деп да койсок болот. Ал айтты, баардыгы мыйзам чегинде болобу депчи. Эч кандай провокация болбойбу, баары мыйзам чегинде болобу деп. Анан бул жактан Камчыбек Ташиев айтты, баардыгы мыйзам чегинде болот деп. Мына ошондуктан келди. Себеби эгер келбей койсо, ошо өкмөткө сунуш кылгандан кийин келбей койсо, анда мындай балким күнөөлүү деген шек жаралмак да. Ошол маселелердин баарын алып таштоо үчүн мына атайын келди. Баардык суроолорго мен жооп берүүгө даярмын деп. Элди кызыктырганы бул сүйлөшүүгө кимдер катышты деген болуп атат да. Сиз катыштыңыз, жана кимдер болду? Аскар Акаевдер кимдер болду эркиндиги боюнча? Бул жерде сүйлөшүү негизинен эки адамдын ортосунда жүрдү. Биринчи бул жактан Камчыбек Ташиев тарабынан, ал эми Москвадан ал өзүнө түздөн чыкты. Өзү чечим кабыл алды. Башка эч кандай мындай бир ортодо бирөө көпүлдүк болуп, же кандайдыр бир ортомчу болуп андай болгон жок. Биз бул жерде бир 3 сааттан бери турабыз. Аскар Акаев аэропорттон чыккандан кийин дароо атайын кызматка алынып келген жок биздин маалыматыбыз боюнча өздүк булактардан. Ал киши кайсы жакка барды? Себеби Камчыбек Ташиев менен келген деп айтып атат. Түздө резиденцияга алып өтүлдү. Президент менен жолугушту. Мен алар жөнүндө эч маалыматым жок. Мен болгон ошол менин маалыматым боюнча ошо коюлган суроолорго жооп бермек. Ошондуктан мына биз дагы күтүп отурабыз. Президент Садыр Жапаров менен жолугушу мүмкүнбү? Мен ал жөнүндө азыр эч нерсе айта албайм. Балким биринчи президент келгенине байланыштуу эгерде мына биринчи этабы суроо болуп атат да. Эгер ошо суроолордун негизинде Асар Акаевдин мындай күнөөсү жок экени билинсе, анда балким жолугушу мүмкүн. Биз ушинтип атабыз. Анан эгерде Асар Акаевди айтып, жок бул киши күнөөлүү экен дей турган болсо, анда албетте президент жолукпайт. Көпчүлүк бул Аскар Акаевдин келишин эми кийинки кадам Курманбек Бакиевдин келиши менен байланыштырышууда да келет деген сөздөр болууда. Сиздин оюңузча Курманбек Бакиев да келип тергөө менен кызматташыш керекпи? Эми бул жеке менин субъективдүү ой пикирим. Мына Асар Акаев келгенден кийин, ал кызматташкандан кийин Бакиев да келип кызматташканга жол ачылат деген пикирге мен да кошулам да. Демек, эгерде Улуттук коопсуздук комитети Бакиевге сунуш кылса, Бакиев дагы ошол сунушту кабыл алып келсе, анда мен эми анда кандай жыйынтык болорун билбейм. Бирок бул Айдар менен келди. Илим менен келди. Ошол башка киши мында коштоп келген жөнүндө менде маалымат жок. Чоң рахмат.